Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги коногу эми кызматын, даражасын, буга чейинки иштерин айтпай эле өзүнүн аты жөнүн айтканда эле түшүнүктүү болот. Ал инсан Азимбек Бекназаров бизде мейманда. Ассаламу алейкум. Саламатчылык. Сизге берчү суроолор негизи өтө эле көп, анан өтө эле артараптуу, бирок эми бир четинен мындай баштай берсем да. Президент менен мамилеңиз кандай? Учурунда сиз аны менен мындайча айтканда дос элеңиз, досчулук мамиле бар эле, көп баягы кыйынчылыктарда бирге жүрдүңүз эле. Азыр маалымат каражаттарынан, маалыматтык сайттардан окуй калып жүрсөм, мындай кичине мамиледе кичине бир жарака бардай, сиздин ага болгон нараачылыгыңыз күчтүүрөөктөй. Президент менен болгон мамилем акыркы 2,5 жылда таптакыр жок десек туурараак болот. Президент Атамбаев менен таптакыр 2,5 жылдан бери мамилебиз жок. Телефон аркылуу дагы? Эч кандай. Негизи ушул президенттин жүргүзүп жаткан саясатына кандай көз караштасыз? Акыркы жолу жолукканда ал мага ушул кызмат сунуш кылды, Конституциялык сотто барып өзүң башкарып бер, мынтип бер деп. Мен кабыл алдым, хорошо, жардам берейин деп. Ал айтты, ушундай өзүң команда түз, мындай жакшы балдар, юристтерди билесиң деди. Мен ага өзүмдүн сунушумду айттым. Сиз тарыхта калам десеңиз, реформа жүргүзүп тарыхта каласыз дедим. Анан жөн эле ушул президенттик бийликти, мамлекеттин башында отурган бийликти кармап, бийлик жүргүзөм деп тарыхта эч ким кала албайт. Жасаган ишиңиз менен, жүргүзгөн реформаңыз менен тарыхта калат. Ошондуктан мен ага кеңеш бердим, дос катары. Сиз конституциялык реформаны баштабайсызбы? Сиздин конституция боюнча укугуңуз жок, бирок демилге көтөрүп, СДПК аркылуу парламенттен жүргүзүңүз. Азыркы конституция 10-жылы оор саясий абалда алынып калган, эмоция менен алынып калган. Көп статьялары кыргызчасы, орусчасына дал келбеген, аз келгенсип, көп статьялар дублирует этилип калган. Ушул боюнча кичине анан коомдун өнүгүшүнө жараша кичине ийкемдүүлүк кылып алып кетпейлиби, болбосо баягы Акаев Бакиевдин саясатындай болуп калат. Сиз бир реформаны колго алыңыз ушуну деген сунушту айттым. Конституциялык реформа жүргүз дейсиңби деди. Мен айттым, ооба, мен сага дос катары ушуну айтайын. Ушуну жүргүзбөсөк биз алдыга жыла албайбыз. Азыр эми 2016-жылга чейин конституцияга тийбейбиз. Ушул фракциялар башкара беребиз. Ушу биз өзүбүздүн бийликти жүргүзөбүз дегениңер менен 16-жылы, 15-жылы эмне деп элге отчет бересиңер? Кайсы ишиңер боюнча? Ишиңер жок калат. Ошондуктан бир жакшы коом түзүүгө, мамлекетти түптөө боюнча, улуттун идеологиясын бир алдыга алып чыгып, кыргыз дегиле кыргыз улуту каяка барабыз, кандай мамлекет болобуз, же баягы Акаевдин эле общий дому, же болбосо баягы Манастын жети усайты дегенден башка эч нерсе болгон жок. Десем, ойлонуп көрөйүн деди. Мына акыркы жолу сүйлөшкөнүбүз ушул болду. Ошондон кийин билесиңер да, Конституциялык сотко кайра жанагынтип эмполорду уюштуруп, оштон бери пресс-конференциялар берип, өзү Турцияга кетерде КТРге барып алып, эми ар бир президенттин пресс-конференция берерде же маяк берерде сөз алдын ала макулдашат да суроолор. Ошол жерге Бекназаровдун Конституциялык сотко келишин кандай карайсыз деген суроолордон бери коюп иш жүргүзгөндөй мен биротоло көңүлүм калдым дагы, өзүм суранып кирдим дагы, аны айттым. Алмаз, президенттикти жүргүзө бер, мен сага тийбейин, сен мага тийишпе. Болду все. Мына ошондон бери ушул 2,5 жыл өттү, ушундай мамиле. Азыркы жүргүзүп аткан саясат деп мен ойлойм. Президент деген конституциялык деңгээлде конституция боюнча мыйзамдуулукту сактап иш жүргүзөм десе, анда өзүнүн гана конституцияда каралган ыйгарым укуктардын четинде жүргүзүш керек эле. Менин ага болгон жанагы сын пикирлерим да ошондо болуп атат. Сен Акаевге окшоп эле, Бакиевге окшоп эле конституцияда жок ыйгарым укуктар менен иш жүргүзүп атасың. Мисалы, тышкы саясат жүргүзүүгө сенин вообще тиешең жок. А сен конституцияга каршы келген мыйзамды алдыдагы бул азыр тышкы саясатты жүргүзүп атат. Биз укуктук мамлекетти курабыз десек, президент биринчи кезекте президент, депутаттар мыйзамды конституцияны туу кылып кармашыбыз керек. Бул ошол жерде чектен, ошол жердеги ыйгарым укуктан чыкпашыбыз керек. Эгер чыга турган болсок, жок эле дегенде Акаевге окшоп референдумдар аркылуу полномочия алып анан жүргүзүш керек эле. Азыркы бийлик
андай кылган жок. Конституцияга тийген жок дагы, бирок конституцияны одоно бузуп, bir 20дай мыйзам аркылуу, конституцияга каршы келе турган мыйзам аркылуу полномочия алып, мамлекеттик бийликти жүргүзүшүп атат. Бул жакшылык алып келбейт. Эми сизге баягы убактылуу өкмөттүн тушундагы бир жагдайга байланыштуу бир суроо да. Ошол убакта сиз бир топ журналисттерди дагы алып чыгып алып, жанагы Ак Үйдүн үстүн бир сыйра экскурсия кылдырып, ошондой бир мандемдер болду эле. Андан сырткары Атамбаев өзү дагы бир элдин астына чыгып сүйлөгөндө, биз жанагы снайперлерди таптык, кармадык. Жетөсүн дедиби, канчасын деди, кармадык деп айтты да. Анан ошол боюнча эле калды да. Эмне болду? Биринчиден ал экскурсия эмес. Ал уголовный кодекстин, уголовный процессуалдык кодекстин же укуктук көз караш менен айтканда, бул осмотр место происшествия. Кылмыш болгон жерди кароо жүргүзүлгөн. Мына ошол жерде Ак Үйдү кайтарып отурган элдин өкүлдөрүн, анан өзүң туура байкап кеттиң, бир топ журналисттерди, по-моему, ошонун ичинде эл да бар эле. Ушуларды кошуп алып, биз кароо жүргүзгөнбүз. Эмне үчүн дегенде, тергөөчүлөрдү Ак Үйдү карап отурган элдер 9-апрелге чейин киргизбей койгон. Анан мен куратор катары кошо барып, эл менен сүйлөшүп, биз осмотр кылбасак, эртең кылмыштын бетин кантип ачабыз? Көчөдө ондогон, жүздөгөн элди ким атты? Силер бизден сурайсыңар да, деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан алар уруксат бергенден кийин биз осмотр жүргүзгөнбүз. Мына ошол осмотр иш жүргүзүп, бир топ фактларды, далилдерди, гильзаларды, башкаларды алып, мына уголовный иш кече жакында 4 жылдан кийин болсо да, кеч болсо дагы өкүмүн чыгарды да. Ал эми силер айтып аткан снайперлердин бир тобу жоопко тартылбады, 10-15. Снайпер десе, биздин элде ушундай бир түшүнүк бар да. Снайпер десе, сөзсүз чет өлкөдөн келген бир чечен же маскачан бир араб отуруш керек да, снайпер. Жок, андай эмес. Уголовный кодексте же кыргызча айтканда бул көз катар. Снайпер деген көз катар деген. Болбосо ошол Ак Үйдөн адамдарды көздөй түздөн түз атылса, ошол снайпер болот, снайперский атуу болуп эсептелет. Атамбаев дагы, мен дагы айткам да, бир топ снайперлерге айыбы угузулду деп. Анткени мен куратор катары тергөө органдарына күндө отчет алып турчу. Эмне болду? Канча кишиге айыбын угуздуңар? Кимдерге? Аткандар кармалдыбы? Буйрук бергендер такталдыбы? Кимдер ошондо Ак Үйдө отурган экен президенттин айланасында? Мына ошолор такталып, 2010 жылы ушул августтун аягында биз ишти сотко өткөргөнбүз. Биринчи, билесиңер, Дворец спортунда башталып, анан ызычуу болуп, аерди жардырып өткөрүшүп, анан кийин тиги ГСИЭдин клубунда мына иш аягына чыкты. Мен ойлойм, снайперлер деп биз Езгонун, Альфанын, Скорпиондун стрелокторун айтканбыз. Ал эми мен кайсы бир пресс-конференцияда айткам, да бир версия каралып атат. Мүмкүн Жаныш Бакиев чет өлкөлүк көз катарларды тарткандыр. Кантип эле биздин ушул Езгонун, Альфанын, Скорпиондун адамдары өзүбүздүн граждандарды атсын. Буга барбайт болуш керек эле деп. Бирок аны далилдөө ошол жанында чет өлкөлүк турдубу? Же өздөрү эле турдубу? Мына ошол жоопко тартылгандардын иши да. Анткени алар турду да ал жерде, терезелерде. 7-нчи этажга чейин, крышаларда чейин алар турду. Алар көрсөтмөлөрүндө чет өлкөлүк эч кимди көргөн жокпуз деп айтышты. То есть далилдөө алардын иши болчу. Менин жанымда бир чет өлкөлүк турду эле. Же болбосо бир сакалчан турду эле, же маскачан турду деш керек эле. Андай показания берилген жок. То есть тергөөдө алар далилденген жок. Азимбек ага, мынау банк ячейкаларындагы жанагы убактылуу өкмөттүн ушул акчаларды бөлүштүрүү маселеси азырга чейин коомчулукта, журналисттер чөйрөсүндө, ошол эле социалдык түйүндөрдө, интернетте алиге чейин сөз болуп келатат. Мына шайлоо жакындап атат. Ал сөздөр огош бетер кайра ар кандай болуп, куулуп, күчөп баргандай болуп атат эмичи. Бирок сурайын дегеним, ошонун өзү канчалык деңгээлде мындай адамгерчилик жактан же юридикалык жактан, саясий жактан туура болгон мисалы үчүн? Мен дагы айтып коеюн. Бул бардыгы саясат. Эмне үчүн дегенде ячейкалардын ээлери кимдер эле? Акаевдин, Бакиевдин убагында байып алган адамдар болгон. Сенин көз эч убакта жерде байый алган эмес, мүмкүнчүлүк да болгон эмес. Ячейканын ээлери кимдер? Биз билгенден Азия универсал банкында, Максимдин банкында 3000ден ашык оперативный информация, 3000ден ашык жашыруун жеке ячейкалар болгон.
Мына ушул ячейканын ушундай ячейка бар экен, ушул ячейкаларда Бакиевдин жана башка коррупцияга аралашкан адамдардын жекече акчалары, алтын жана башкалары жатат деген оперативный данныйлардын негизинде ошол Максим Бакиевке козголгон иштин алкагында осмотр жүргүзүлгөн. Аны тергөө органдары, финансы полициясы менен Ген прокуратуранын, шаардык прокуратуранын тергөөчүлөрү жүргүзгөн. Ошондуктан бул жерде мыйзамсыз канчалык мыйзам деңгээлде болду деген жок. Айке Сариев же Бекназаров бар осмотр кылган жок. Тергөөчүлөр жүргүздү. Тергөөчүлөр болгондо да калыстарды кошуп, Назбанктын өкүлүн кошуп, ошол Аоптун банкынын өзүнүн өкүлдөрүн кошуп, тергөө иштерин, протоколдор түзүп, видео камерага алып, мына азыр ошол иштин баары генеральный прокуратурада сотко өттү да бардык. Ошол үчүн Максим Бакиевдер соттолду да. Мына ошондой ячейкаларды кароо башталганда биз тарабынан ошол убактылуу өкмөт тарабынан мен куратор болуп турганда тилекке каршы 3000ден ашык ячейкадан болгону 21 гана ячейка ачылды. Калганы ачылбай калды. Мына азыр көптөр айтып атат, ошондо туура эмес ачкандар. Жок. Мен коомчулук ушу силер аркылуу айтып коеюн. Эгерде ошол 3000ден тегиз ачканда, коомчулукка чыгарганда, али жанагы Калиев танбадыбы мен 7 миллион меники эмес деп. Ошондой көптөгөн акчалар чыкмак. Мына 3 миллиард долларлык акцияны кийин Атамбаевдин убагында фальшивый экен деп биздин убакта арест салынган, иш козголуп сотко өтүп аткан, кийин экспертиза, якобы экспертиза дайындап Саляновдун убагында. Анан бул фальшивый кагаз экендиги менен казактарга берип койбоду. 3 миллиард доллар. Эми элестетип коруң, 3 миллиард долларлык баалуу кагаз биздин Аупта фальшивый кагаз жатып калабы? Ким берип койган? Саляновалар берди. Эксперт өткөрүп туруп, бул кагаз фальшивый экен деп. Биздин убакта арест салган акчаны мына өткөрүп берди. То есть мына 21 ячейкадан канчалаган, мына 20 миллиондон ашык акча алды, ээси жок болуп чыкты. Эгер биз 3 миллиондун бардыгын ачканда коомчулукка биз ошо кандайдыр бир деңгээлде иллюстрация өткөрөт элек. Мына муногу ячейкада муногунун акчасы бар экен. Муногуда муногу акча бар экен деп. Ансы эле биз 21 тең баарын айтпадыкпы, мунулар булардык экен деп. Ну, ээлери танбадыбы? Бул меники эмес деп. Калиев айтты 7 миллион меники эмес деп. Биз мамлекетке алдыганда сеники эмеси, муну мамлекетке өткөрдү деп. Муну ошону баягы убактылуу өкмөттүн бир баскынчысы, тоноочусу, ушу банктарды ушундай тоноп атат, кесип атат, кыркып атат, жеп атат дегендей саясатты ошол качып кеткен бийликтин тарапкерлери, ошол ячейканын ээлери, арам акчанын ээлери. Анткени Ауптун Азия универсал банкынын Кыргызстанда ачылышынын бир максаты дүйнөлүк арам, грязный акчаларды отмывание болгон. Биздин жана майда чүйдө акчаларды жанагы 30 миллион, 20 миллион долларларды наракы колдонуу эмес. Дүйнөлүк миллиарддаган акчаны, арам акчаларды бизге алып келип, адалдаштырып туруп, анан Кыргызстандан кайра чыгарганда болгон. Мына ушул жерден байыган Бубель, Надел, Гуревич дегендердин ошол Италиядан келген дүйнөлүк мафия, ошондой акчаларды айлантып жүргөн адамдар Максимдин айланасына бекер келген эмес ошол. Мына ошол Азия универсал банкын түзүп, ошол дүйнөлүк грязный акчалардын бардыгын адалдаштырып, мыйзамдаштырып, легитимдештирип, анан дүйнөлүк аренага чыгарышкан. Максат ошондой болгон. Мына ошол себептен биз жанагындай ошол ячейканы, Максимдин банкынын ячейкаларын эгерде ошондой прямо көрсөтүлгөн заявление же билдирүү же оперативдик данныйлар болсо, ачкыла деп биз тергөөчүлөр анысы да обязан болчу. Бирок биз тергөөчүлөргө кандайдыр моралдык, саясий дух бердик. Коркпогула. Алар келе албайт. Көп тергөөчүлөр, көп судьялардын санкциясы менен ачылган. Анысы болбойт. Закон судья санкция берет, анан гана ачат. Судья бербесе ачпайт. Көп судьялар, между прочим, корккон, эртең алар келип калып бизди табартыбыздан илет деп. Даже мына 7 апрелдеги сотту көп судьялар карагандан корккон. Карабай качышкан. Эртең Бакиевдер кайра келип калат деп. Мына ошол Ысык көлдөн жанагы Оңолбеков деген судьяны биз Ысык көлдөн алып келип, ошого бир моралдык, саясий дух берип, коркпа, кара, бул адилет иш. Мынчалаган биздин адамдар өлүп атса, кырылып атса, анан кантип карабайсыңар деп отуруп караттырганбыз, ошого бергенбиз. Эми саясатка келгенде муну баягы убактылуу өкмөттүн душмандары качып кеткен бийлик, алардын колунда эмне бар? Алардын колунда сайт бар. Алардын колунда телевидение бар. Алардын колунда гезит журналдар бар. Бүгүн деле ошондой.
Алар калагы информациялык согушун жүргүздү. Даже парламентте жүргүздү. Жанагы бир топ бывший ошол бакиевчилер, ата журтту жана башкаларды көтөрдү. Биз айтып атпадык, алып чыккылачы көрөлү ошода. Алып келгилечи ошолорду деп. Кана Келдибектин апарганы. Апара алган жок, спикер болуп турду. Сөз бирок айта алган жок. Салянова болсо алар айтты, бизде мына кылмыштын ичинде бардыгы тиркелип турат, протокол менен, видео кассетасы менен. Ошонун айынан Надел Максимдер заочный болсо да соттолду. Кааласаңар текшергиле деди. Бир да текшере алган жок. Бирок мына 2010 жылдан бери 4 жыл өтүп атабы? Бир ошондой шумду эгерде убактылуу өкмөтү бир жерден жулуп кетип же бир сумкага салып алып кеткен бир факты же бир туура эмес иштеткен нерсени көрсөтө алдыбы? Бийликте алар отурат да, биз отурган жокпуз да. Азыр бийликте алар отурат, коалицияда ошолор отурат, депутат болгондар отурат. А мен көчөдө жүрөм азыр мына 3-4 жылдан бери. Мени жөн эле табарсыздыгыман илип койбойбу? Алар мыйдык болчу шайлоодо ошентип айткан. Биз барабыз, бийликке келебиз, ячейканы бузгандарды убактылуу өкмөттүн табарсыздыгынан илебиз деп кыйкырышкан. Кана илгени? Өздөрү табарсыздыгынан илинишип, наоборот мен адвокат болуп жүрөм аларга. Сиз ушул юридикалык мандемдерин саясий мандемдерин айтып өттүңүз да. Чолпон Жакупова деген жакшы бир юрист эжени билесиз. Ал ушул убактылуу өкмөттүн тушундагы жанагы ушул баягы соттолгон бир топ адамдарды СГО тиги бул ушул адамдардын баягы жактоочусу болуп ушул соттук иштерге катышып жүрөт. Ошол бир суроо бериптир да өзүнчөчү. Бул апрель соту боюнча бул соттун мен аныктамасына түшүнбөдүм дейт. Ал жөн эле бир лирика, философия кылып эле күнөөлөп коюптур. Ушул мурдагы бийликтин ушундай баландай түкүндөй тарифтерди көтөрүп, анан ушундай болгон үчүн эл көтөрүлүшкө чыкканда ошолорду тиги кубалап, тубалап, анан кийин ошентип атканы үчүн ушундай күнөөлөнүп атат дегендей кылыпчы. Анан ошол аныктаманы сиз окуй алдыңызбы? Эми мен окуп эле ал киши менен ошол сотто дагы мен катыштым да, күбө катары мени сотко да чакырышты да. Эми мен түшүнөм, ал адвокаттар эмне деп айтып, эмне кантип коргошту. Бардык закондуу уруксат берген методдорду колдонот, актайт ошентип. Аракет кылат да, ал мен да адвокатмын. Ошон үчүн мен Чолпон Жакуповду жакшы түшүнөм. Бир жагынан. Экинчи жагынан, эгерде электр тарифин, ысык сууларды же болбосо башкаларды көбөйтүү боюнча жанагындай көтөрүлүш болсо, биз алардын ар бири боюнча кылмыш иштерин козгоп, тийиштүү жоопкерчилигин алышты алар. Электрондун менчиктештиргени боюнча дагы, мына бул Мегакомдун ар бир 60 тыйыны боюнча дагы Максим Бакиевдер алды да жазасын. Биз аны убактылуу өкмөт кыска мүнөттө болсо кыла алдык да. Даже алардын топтолгон акчасын алып, ошол жарадарларга өлгөндөргө үй куруп бердик анын акчасын 360 миллионго. Анан мен түшүнүп атам, бүгүн мына любой кылмыштын багы 4 катышуучусу болот юридикада. Уюштуруучусу, көмөкчүсү, аткаруучусу, шыкакчысы деп. Эгер ушул 4 болбосо кылмыш болбойт. Организаторлор Бакиевдер, негизги организаторлор. Ошол штабтын мүчөлөрү. Бүгүн мына көптөр айтып атпайбы, Элмирза Сатыбалдиев менен тиги Нурлан ким жөн эле соттолуп кетпедиби деген коомдук пикир жаратышып атат. Алар штабтын мүчөлөрү да. Данияр Үсөнов менен мылтык атыптырбы? Ал штабтын төрагасы болгон. Абдел аткан жок. Элмирзалар штабтын мүчөлөрү болгон. Ошол чечимди ошолор алышкан. Бул биринчиден. Эми үчүн ошол эле жана адвокаттар 6 апрелде түнү иш козгобой туруп Атамбаевди, Текебаевди, Болот Шерди, Эркебаевди, Дүйшөбаевдарды алып келип түндө камап койгонун айтышпайт. Ошону ким кармап келди эле? Мисалы жолдош ошол Чолпон Жакупова коргоп аткан жолдош Алиев алып келген Атамбаевди үйүнөн. Сайтта бар, силер деле көрүп атпайсыңарбы? Ошондо кылмыш иши козголду беле Атамбаевге? Жок. Мыйзамсыздык болуп атабы? Кылмыш козгобой туруп эле үйүнөн барып туруп, жанагы менен дескилеп баратыларын алып келип туруп тыгып салып атат. Буларды мен адвокаттар айтпайт. Кылмыш ичинде ушуга окшогондордун баардыгы жыйылып, топтолуп, анан айыгылат. Мен Алмазга айткам жолдош Алиев, анткени 8-inde алар мага келген өздөрү. Сиз куратор экенсиз, бизди көчөдө элдер уруп талкалап өлтүрүп койбосун деп жанагы Дунганов экөө. Мен анда Миноборондо отурчумун. Аларды ошол СМБнын СИЗОдо иштегенге чейин мен жашырып отургам. Кой элдер өлтүрүп койбосун силерди деп. Мен аны сотто да айтып бердим.
Өздері жазып берген, эмне болгонун эмне дуңгарын жазып берген. 7-нчи этаждан Жаныш Бакиев команда берип турду, мен 2-нчи этаждан дублировать этип турдум деп. Анан кантип дублировать эттиң, элди кантип ат дедим десем, эми приказды аткардым да. Ошондуктан кылмыш иште көп нерселер бар, коомчулук билбеген. Ал тергөөнүн жашы купуялуулугу деп да коет, көп нерселер айтылбайт. Ошол тергөө туура жүргүзүлгөн үчүн 4 жыл бою ар бир далилди ошол Чолпон Жакыповалар, башка адвокаттар отуруп алып жиликтешти да 4 жыл бою. Анан жыйынтыгында сот чечим алды да. Значит, тергөө жакшы объективдүү жүрдү да кандайдыр бир деңгээлде. Раз снайперлерге далилдин толук жетишпестигине байланыштуу иши кыскартылды. Бу да соттун чечими. Биз соттун чечими менен макул болушубуз керек да. 4 жыл иликтеди да, изилдеди да. Бизди деле алдын ала тергөө топтогон материал менен соттоо билген жок да аны. Ошол Жакыповалар 4 жылда отурду. Жиликтеди. 4 жылдан кийин чечим чыкты. Эми азыр ошолордун айрым дагы бир коомдук адвокаттары пайда болду. Мисалы мен жакында окудум, Эркебаев айтып атат. Элмирзанын эч кандай күнөөсү жок болчу, убактылуу өкмөткө чоң жардам берген деп. Эгер ошондой эле сенде далил болсо, Элмирзан сатып алып актай турган далилиң болсо, ошентип гезитке, интернетке, сайтка коомдук бир пикир жараткандын ордуна экинчи станцияга сотко бар дагы күбө катары. Далилде жардамыңды бер, ким койду деп. Анын ордунда коомдук пикир жаралып атат бүгүн. Андай болбош керек. Эгер Эркебаев чындыгында эле кандай жардам берген, Элмирзан актайм десе, сотко барсын дагы көрсөтмө берсин ошол жерге. Между прочим, Эркебаев 7 апрель окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болгон. Мына ошол комиссиянын жыйынтыгында, корутундусунда штабтын мүчөлөрү бардыгы кылмыш жолуна тартылыш керек деген жыйынтыкты ушул Эркебаев чыгарган. Бүгүн эми академиянын президенти Эркебаевди мен түшүнбөй атам. Кечеги комиссияда жарантып жыйынтык чыгарган, ар бир ошол жана Данияргы штабтын мүчөлөрү сөзсүз кылмыш жолуна тартылыш керек деп тыянак чыгарат дагы. Бүгүн эми адвокат болуп, тынбай кесиптен интервью берип атат. Түшүнүктүү. Эми дагы бир суроо. Сиз убагында Ташиевдин жана соту болуп Ташиевдер камалып атканда такай барып ошого коргоп өзүңүздүн сөзүңүздү айтып жүрдүңүз. Анан Ташиев болсо НТС каналы аркылуу президенттин жүргүзүп жаткан саясаты тууралуу өзүнүн бир оң баасын айтып, анан кийин кечирим дагы сурап дегендей ушундай бир кадамдарга барды да. Азыр кандай мамилеңиз Ташиев? Мен Ташиев менен бир партияда турган эмесмин. Ошондо коргоп атканда деле, жаллап атта, башка жерде эл менен жолугуп атканда да мен дайыма айтчумун. Мен Ата журт партиясынын мүчөсү эмесмин. Саясий көз карашым менен мен ата журтчуларды колдобойм. Мен өлкөдө болуп аткан Акаевдин убагында саясий куугунтуктарын токтотолу, Бакиевдин убагында саясий куугунтукка каршы чыгып жүрген инсан катары. Ошол саясий куугунтукту башыман өткөргөн киши катары. Ушундай адилетсиздик болуп атканда, мыйзам бузулуп атканда, мен Ташиевдин козголгон кылмыштын мыйзамсыздыгы боюнча аны коргоого милдеттүүмүн деп айтып чыккам. Ошону дагы айтам. Мен нежели Ташиевди коргогонго караганда, Ташиевке козголгон туура эмес адилетсиздик кылмыш ишине, же болбосо өлкөдө болуп аткан саясий куугунтуктоолорго каршы адвокат болдум десем туурараак болот. Эми үчүн дегенде Ташиевтерге козголгон иш мен дайыма айтып жүрөм. Мындай орусча айтканда выборочный, мыйзамды бузуу менен выборочный козголду да. Мисалы Ташиев менен кошо заборду ашып түшкөн 136 адамдын 6-ына 7-өүнө кылмыш иши козголду да, калганына административный жаза колдонулду. Мындай болбойт да. Баары эле заборду ашып түштү да. Баары эле кол салды да, покушение кылды. Анан Ташиев менен кошо ашып түшкөндө жарымына штраф 15 күн, 1000 сом, 500 сом штраф, ал эми 6-ына өзгөчө оор иш кылмышты жасады. Мамлекеттик бийликти күч менен базып алам деген аракетти жасады дейт. Муну кандай түшүнсөк болот? Же болбосо ошол учурда заборду ачпаган Садыр Жапаровду мамлекеттик күч менен базып алам деп жоопко тартты. Ал ачкан жок да, ал кабинетине кирип эле отурган жерден алып кетти да. Же болбосо ошондой эле Садыр Жапаровду завод ачпаган аны соттоп атат дагы, Садыр Жапаровго окшой эле үйүнө кетип калган Кожоналиев тактап атат.
Мына мен ушуларга каршы чыгып атам. Бай, закон деген баарына бирдей колдонулат, и закон алдында баардыгы бирдей укуктуубуз. А эмчи Ташиевдин ишинде мындай выборочный болуп калган деген маселени койдум. Экинчиси, депутаттарга каршы кылмышты башкы прокуратура да козгойт деген турат. Аны болсо Женалиев козгоп койду. Конституцияны одоно бузуп койду. Ушуга окшогон нерселер менен мен аны коргодум. А бүгүнкү күндө эми Ташиевдин саясаттагы, мен муну эми саясаттагы көз карашы деп коюп да. Мен никогда Ташиевдин саясаттагы көз караштарын башында айтпадым. Ата журтчу болуп жер менен бир партияда отурган эмесмин. Бул Ташиевдин саясий көз карашы. Ага мен кийлигише албайм. Кандайдыр бир жанагындай поступкаларды жасаса, ошо менен ал кандай саясатчы, саясатты орду кандай, ошону гана коопчулукка билдирет. Башка эч нерсеге ал максатына жетпейт. Анткени Кыргызстан 23 жылдын ичинде кимдер демократ, ким жанагындай жалган демократ, ким реформатор, ким жалган реформатор, ким куйту, ким жанагындай экенин жакшы билишет. Учурдагы Атамбаев өзү баш болуп уран чакырып коррупцияга каршы күрөшөбүз деп аткан ушул демилгеге сиздин көз карашыңыз кандай? Кандай болуп атат коррупцияга каршы? Бул боюнча Атамбаевдин өзүнө дагы унчукпай коюуга укугум жок деген китеп жазып берген. Китепти журналисттерге да тараткам. Коррупциялык схемалар качан пайда болгон? Ошол схема бүгүн кандай акыбалда? Аны жоюунун же болбосо аны ооздуктоонун жол жоболору деп. Бүгүн жүргүзүлүп аткан коррупцияга каршы жүргүзүлүп аткан саясат көз боемочулук саясат. Эмне үчүн дегенде, мисалы, Кунтөрдүн коррупциялык схемасын сындыра албагандан кийин калган коррупция менен согушуп эмне кереги бар? Мына Кунтөр маселеси мамлекеттик комиссияда айтты. Акаев, Танаевдер баш болгон коррупциялык жол менен ушинткен деп сайып баштаган. Парламентте айтты. Легендарный парламентте айткан. Биз да айтканбыз. Туура эмес болуп атат. Ошонун ичинде Атамбаев өзү айтып жүргөн биз менен. Анан бүгүн келип эле ошол Акаевдер, Бакиевдер түзүп кеткен келишим нормальный иштей берсин дегенди кантип түшүнсөң болот. Же болбосо коррупция деген мамлекеттик чиновниктердин уюшуп алып, мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгына каршы келе турган аракеттер коррупция болуп эсептелет. Закондо ушундай аныктамасы. Батыкаевдин ишин кантип айтсак болот? Ким Батыкаевди кое бере алат эле? Конечно, мамлекеттик чоң чиновниктер да. Парламентке барып алып, генеральный прокуратура адвокат болуп атса, акыйкатчысы болуп алып окуп өлүп калат, кое берсек болбот эле деп кыйкырып жүрсө, кийин бир айдан кийин мен табал деп айтып койгондон айт дегенден айттым эле деп кайрактанып атса. Анан бүгүн бир жарым жылдан кийин биз Батыкаевди кайрап келебиз деп атса, мына кайсы коррупция менен күрөшүп атат? Кыргызстандагы коррупциянын классикалык пиги бул Кунтөр менен Батыкаевдин иши. Мына ушул менен аныктаса болот да. Бүгүн ушул эки иш эмне болуп атат? Экөө тең бүгүнкү бийлик тымызын же болбосо кандайдыр бир деңгээлде экөөнү тең колдоп атат. Экөөнү колдоп ошол саясатты жүргүзүп атат. Анан бытовой коррупция бирөөдүн бир кандайдыр бир акча алып аткан жеринен кармап, же анын кабинетине акча сала коюп, же болбосо машинесине акча коюп салып аткан күрөш бул бытовой коррупция деп коет. Муну менен укук коргоо органдар күнү түн иштеш керек. Булар ошо менен нан жеп атат, айлык алып атат да. Аны бирок мамлекеттик бир коррупцияга каршы күрөшүп жүргүзүп аткан деп, ошонун көрсөткүчү менен көрсөткүч айткандын өзү уят. Эгер чындап эле улуттук деңгээлде коррупцияга каршы күрөш жүргүзөм десе, анда 4 нерсеге көңүл буруш керек Атамбаев. Биринчи, бүгүн 3 миллиардтан ашып атат. Ушул сырткы кредиттер ким алган, ким пайдаланган? 2005-жылы мен муну баштагам, жарымын бүтүрүп койгом. Ошол кредиттердин 57-60% улуттук валютаны жана бюджетти колдоо боюнча кеткен. Же болбосо электр энергиянын тармагын колдоо боюнча кеткен. Үчүнчүсү айыл чарбага кеткен. Айыл чарбанын акыбалын көрүп атабыз. Кана эмне кыйрагандан башка эч нерсе жок да, колхоз совхоздар. Анан ал акча каяка кетти? Улуттук валюта менен бюджетти колдоо боюнча ошол алган 3 миллиардтын, мисалы 1,5 миллиардтын коротууга ким алды да кантип коротду? Мына ушуларды сындырса, завод фабрикады, мисалы Ленин заводу, Фрунзе заводунун түп орду менен жак. Ошол жерде мен өзүм иштеген. 50 миң киши 3 сутка менен иштечи. 14 мамлекетте экспортко кетчи, чыгарган предподборщиктер. Кана бүгүн
Каякта ошолор? ЭВМ каякта? Кыргыз автомаш каякта? Насостный текстильный фабрикалар каякта? Мына ошолорго жок дегенде. Кылмыш жолуна тартпаса дагы жыйынтык чыгарып, анан элге жарыялап койсо. Мындай болгон экен. Мунулар алган экен. Мына ошондо анан жанагындай саясий жоопкерчиликти алган чиновниктер мындан ары ошол жака барышка, жанагы бюджеттин акчасын урдаганга же бир нерсени прихват кылганга коркуп калат эле. Тескерисинче да. Бүгүн ошол Кумтөрдү Акаевка кошулуп 91-92 жылы бергендер деле жүрбөйбү. Ошол жерден 2002 жылы Танаевдин токтому менен реструктуризация кылган чиновниктердин баары ак үйдө эле жүрбөйбү. Анан калп эле анан исковой жана срок давности өтүп кетиптир деп анан козгоп алып кайра кыскартып койгону мунун өзү көз боюмчулук. Деги эле президенттин коррупцияга эмес, башка саясаттарды деле мен түшүнбөй калдым. Мына быйылкы жылды президент айтты, мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деди. Туурабы? Жарыялады. Мына эртең бүрсүгүнүн 31-inde ушул көз карандысыздыктын 23 жылы болот. Азыр көчөнү карап көргүлөчү, эмне деп жазылып турат. 31 август эгемендүүлүк күнүңөр менен деп жазылып турат. Былтыр дагы жазган мен статья, Айланай эгемендүүлүк менен көз карандысыздыкты айырып алгылачы жок дегенде деп. Жок, жыйынтык чыгарып атыптыр. Азыр да ошентип жазылып турат силерге келатканда. Эгемендик 15-декабрда 90 жылы кабыл алынган. Көз карандысыздык 31 августта 91 жылы кабыл алынган. Трудовой кодексте майрамды жок деген ошону окуп койбойбу? 31 август көз карандысыздыктын күнү майрам күнү деп жазылып турат. Эгемендүүлүк күнү деген жок. Бул биздин мамлекеттүүлүккө болгон мамиле. Ошол учурда мына жакында азыр интернет сайттардан окуп атам. Тейиттердин бирикмеси түзүлүптүр. Лейлекте өтүптүр. Ага Эркебаев академик тейит башы болуптур. Эге ушу мамлекетте бекемдөөлүк жылында академиктер, академия науктун президенттери барып, трайбалисттик жанагы багыттагы бир уруунун башы болуп атса, каякта бекемдүүлүк жылы болуп атат. Мен президент болсом, ошолорду жазалайт элем. Биз улуттук мамлекет кура албай атсак, силер уруучулуктун башын көтөрүп атасыңар деп. Бизге сынган кылычты окуган баарыңар окугансыңар. Кантип Россияга Кыргызстан кошулганы түндүгү түштүгүн баарын билесиңер. Именно уруучулуктарды, урууну урууга согуштуруп отуруп, орустарга баш ийгенбиз. Эгерде ушинтип жүрө турган болсок, Атамбаевдин ушу мамлекетти бекемдөө жылында академиктер ошентип алып, тейит башы болуп атса, анан мага окшогон бирөө барып алып саруу башы болуп алса, же сага окшогон бирөө саяк башы болуп алса, бирөө сарбагыш башы болса, же солто башы болуп алса, анда бага сынган кылычтагы буудай, бийдай дешип бири-бирибиздин башы усталат экенбиз да. Получается так. Мына академиктер ошого бөгөт кое турган академиктер, илимдер академиясы, мамлекеттүүлүктү бекемдей турган жылы бир концепт иштеп чыгарганын ордуна барып алып тейит башы болуп жүрөт. Мына Атамбаевдин саясаты кандай жүрүп атат. Мына Атамбаев ошону ашкарелеш керек болуп жатыр. Эмне кылып атасыңар деп. Бул деген урууга бөлүнүү деген Кыргыздын улуттук мамлекетте, кыргыз эли улут болуп айланышында тамырын кесип атпайбы? Себеби эмнеде? Себеби эртең кокус шайлоо болуп калса, тейиттердин добушун алыш керек. Мына саясат ушундай бүгүн. Эми сиздин баягы Атамбаев менен болгон телефон сүйлөшүүңүз азыркы кезде сайттарда, YouTube сайтында кайрадан баягы дагы күчөп көрсөтүлүп, ар кандай комментарийлер жазылып атат. Ошо сиз айтып аткан коррупция маселеси жыттанбайбы ошол видео өзү? Мисалы үчүн тигини берсең, мага тиги Кулматовду коюп коюпсуң, анан биздин кишилер болсо укпай коюптур деген нерсе ошол кезде эле болгон эмеспи? Укпай коюпту эмес, сен Кулматовду коюп коюпсуң деп. Кулматов ким эле ал? Кыргызстан революциянын талабы бар, айланайын тазаланалы. Мурдагы коррупционерлерди алып келбейли деп. Кулматов экенин ким экенин жакшы билесиңер да. Бүгүн иш жүзүндө эле Кулматов ким экенин көрсөтүп атат да. Мен ал жөнүндө да айткан жокмун. Ушул Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков ЛДПКнын до сих пор губернатор болуп отурат. Эл ошол жерден кууп чыгып атат. Түштүк таможнянын башчысын. Кууп атат, сен ушундай коррупцияга жол бергенсиң деп. Жээнбековдор мен барсам, менден башкасы түштүккө барган эмес ал убактарда, билесиңер да, толку мен барчумун. Барсам алар айтып атат, биз бияктагы элдердин талабы менен коррупцияны тазалап атсак, силер кайра жактан акча алып туруп кайра дайындап коюп атасыңар деп. Мен кимди дайындап коюппуз десек айтты. Мына
Биздин Ош түштүк боюнча таможнянын башчысы барып туруп 400 000 $700 000 берип туруп кайра приказын алып келип отуруп алды деп Жээнбеков айтты. Мен ошону Атамбаевге айтып атам. Ошол киши эгер ошол Атамбаев эгер ошол жалган болсо, мен айткандайын аны жок кылыш керек эле да. Ошол ырайым деген дал отурбайбы бүгүн деле. Ошондон баштап азыр деле отурбайбы. Жок дегенде экөөбүздүн сүйлөшүүдөн кийин ал жыйынтык чыгарса болот эле, коомчулук угуп калды деп. Мен ал сөзүмдөн танбайм. Да Кулматовду кантип алып келди? Кандай алып келгени мен жакшы билем. Атамбаев экөөбүздүн ортобузда ачык сөз болгондо ал мага түшүндүрүп берген. Эмне себептен алып келгенин, кантип алып келген. Мен аны айткым келбейт. Но тиги түштүктөгү ырайым деген дал отурат да. Ал Айдардын башын жеген, ал Максимдин башын жеди. Азыр деле отурат. Азыр да кимдин башын жеши мүмкүн. Райым миллионду айтып атасызбы? Кайман аты менен. Райым деген аты Райым экен, мен фамилия. Жок, Райым миллион деп коет экен. Билбейт экенмин, атын билбейм. Райым деген кичинекей бала экен, кийин көрдүм мен. Сен бушуба телефондогу десем, мен билбейт. Аман эле бол дедим. Дал иштеп жүрөт. Дагы деле иштеп жүрөт. Эмне артыкчылыгы менен иштеп жүрөт ал азыр? Өзүңөргө суроо бергилечи. Силерден айырмасы эмне да? Бир нерсесинде да. Ал билет кантип беришти, кантип акча кылышты. Түштүктө ошо боюнча ошол коррупциялык схеманы сындырбай кармап берем деген убадасы бар. Мына ошон үчүн айтып атам да, коррупциялык схемаларды сындырыш керек болчу эгер коррупция менен күрөшөм десе. А не бытовой коррупция менен күрөшкөн үчүн. Азмек ага, эми ушул нерселерге баш ийбей, ушул бирөө келип тууганы же аялы же классташы же бир досу келип мынтпейлиби десе, ага баш ийбей коюп ошол личносттун өзүнөнбү? Личносттун өзүнөн. Же болбосо бул баары бир ким келсе деле коомдук система ошондой драконго айлантуучу система. Же баары личностко байланыштуу. Тарыхтан сабак айтып берейин. Мен 2005-жылы март революциясында башында жүргөн кишимин. Бакиев 3 айга чейин биз революционерлердин таасиринен чыга алган эмес. Ошон үчүн конституцияны жанагы үй бүлөлүк башкарууну демонтаж кыла турган конституциялык реформаны апрель айынан баштап совещание түзүлдү, баштадык. Коррупцияга каршы жанагы Акаевдин жакындарына метилген объекттер боюнча комиссия түзүлдү. Нормально иштеп атты. Анан эле тарсаты 3 айдан кийин биз революционер эмеспиз деген топторго ыктай баштады. Алар шарт эле Бакиевдин президенттик шайлоо штабына штабта берди, Данияр Үсеновдор. Акчаны тарс которду, $1 миллион Данияр Үсенов которду. Всё, акырындап уже биз революционер эмеспиз деген топко Бакиев бизден четтей баштады. А биз ошол убакта революциянын талаптарын аткарышкы деп катуу маселе койгон кишилер эң алды 9 ай иштеди, алды 5 ай иштеди, мен 5 ай 13 күн иштедим. Биздин бардыгыбызды 9 айдын ичинде чыгарып салды. Отунбаева, Кадырбек, Пураненко, толтура адамдар. 2010 алалы, тоже 2010 алалы. Башында убактылуу өкмөт келгенде бизде декрет атайын мен аттык. Мурдагыдай кемчиликти кетирбейли. Ушул убактылуу өкмөт революциянын максаттары ишке ашканча коллегиалдуу чечим алалы да, коллегиалдуу чечимди ишке ашырганга аракет кылалы деп шартташтык. Нет, апрелдин аягына келбей эле уже Отунбаеванын биз билбеген распоряжениелерин Атамбаев кол койдуруп чыга баштады. Мисалы, мына азыр көбүңөр ойлойсуңар, Бекназаров убактылуу өкмөттү күч структурасына куратор болгон деп. Жок, кечирип коесуңар. Мен 23 апрелге чейин гана болдум. Андан кийин биз билбеген распоряжение менен Атамбаев распоряжение чыгарып алып күч структурасынын куратору ал болуп калган. Мен болгону сот прокуратурага гана калган. Мына биз билбеген нерселер. Эмне үчүн? Уже Атамбаевдин айланасында будущий президент. Анткени биз оппозицияда жүргөндө, жана Бакиев президент болот дегенде эле Атамбаевди дагы оянды бек лидер кылганбыз да. Шайлоодо алып чыкканбыз. Анын будущий президент экенин элдер билет дагы. Бизде жана мен айтып аткан өзүнчө бир класс пайда болгондо, булар сууга салса да чөкпөйт, отко салса да күйбөйт. Бакиевдин айланасында жүргөн, Акаевдин айланасында жүргөн. Мына ошол класс ушунчалык жөндөмдүү болуп алган, акырындап Атамбаевди өзүнө тартып кетти, сиңирип кетти. Мына бүгүн Атамбаевдин айланасында ишенген кадрлары Нарымбаев, Сарпашев, тиги ким Чыныбай, тиги жанагы тиги ак үйдө отурган жана Бакиевдер менен атып атканда госслужбада жүрбөйбү? Негизги СДПКнын ишенген Карашев Сараштары бар эле тиги жээктен келбедиби? Атамбаевди колдоп
камалып самалып кор болуп жүргөн СДБКчылардын баары эле сыртта андай логика менен келсек Атамбаев өзү деле тиги Бакиевден медаль алып анан премьер-министр болуп эми кебарда эмес да, ал личность. Мен дагы айтып атам, саясатчылар бир саясатка аттанганда Кыргызстан кичинекей делбиз. Баары бир жана адамдык ресурсту пайдалана билишибиз керек. Атамбаев кантип кетти адам? Отурган жок да, ал жерден кетти да. Аны пайдаланды да. Ал баш оту менен тиги башкаларга окшоп, Данияр Үсеновго окшоп Бакиевдин бала чакасына кызмат кылып кеткен жок да. Же макул эмессиңерби? Анткени мамлекетке кызмат кылуу бар. Еще ошол президенттин үй бүлөсүнө кызмат кылуу бар. А жанагы чоң мен айтып аткан класстык топ Акаевдин үй бүлөсүнө кызмат кылган. Мисалы Айдардын достору эле кийин Максим менен дос болду да. Же болбосо Максимге дос болгондор мына азыр жүрбөйбү? Шопур менен дос болуп эле жүрбөйбү? Колдукта сүйлөп жүрбөйбү? Айырмасы жок. Акыркы суроо сизге, жыйынтыктоочу суроо. Мына алдыда парламенттик шайлоолор, алдыда күз, андан арыракта президенттик шайлоолор. Деги эле ушуга мындай бир такшалып алган саясатчы катары бир божомол кыла аласызбы? Бизде парламенттик шайлоолор, президенттик шайлоо кандай сценарий менен баштагыдан өзгөчө, баштагыдан алдаганча таза, баштагыдан бир уникалдуураак өтөбү же илгеркидей эле өтөбү? Кандай ойлойсуз? Биз убактылуу өкмөт кеткенден кийин келген, же болбосо биздин реформанын негизинде келген жаңы бийлик 2010 октябрдан бери жаңы парламент келди да. Парламент отургандан баштап конституция, мыйзам дегендерди тебелеп келет. Булар коалициялык келишим менен бардык саясатты коалициялык келишим менен жүргүзүп атат. Ошонун ичинде экономикалык реформанын дагы, ошонун ичинде кадрдык маселелер да. Ким премьер болот, ким министр болот. И менин оюмча, ошо келечектеги шайлоо маселелери дагы ошол коалицияга көз каранды болот. Мына ошондуктан менин жеке пикиримче муну Атамбаев менен Текебаевдин мамилелери чечет. Менин жеке мамилем. Эмне үчүн дегенде акыркы күндөрү Текебаев Атамбаевга конкреттүү мындай маселелерди кабыргасынан коюп, эгерде сен муну кылбасаң, сен мен айткандай кылбасаң, биз да кетебиз дегендей, бул менин жеке пикирим, ушундай ультиматумдук нерселер менен өзүнүн максатына жетип атат. Ага далил мына Жээнбекти бошотуп бересиң деди, онда билсе, Жалал Абадтын мээсте. Жетишти ошого, башта каршы болуп атат эле. Атамбаевдин алдында азыр 16-жылга чейин иштейм, андан кийин менин тагдырым эмне болот деген көбүрөөк ойлондуруп атат. Мен кандай калам тарыхта? Же мен артыман да куугунтук башталабы, кылмыш козголобу, жага чейин качып кетемби деген нерсе Атамбаевди күнү түнү ойлондурат. А Текебаевди андай ойлондурбайт. Текебаевга бүгүн ал оппозиция өтүп кеткен ага пайдалуураак. Эмне үчүн дегенде, азыр оппозиция болуп барсаң, элдин багы кандайдыр бир ишенимине ээ болосуң. Коалицияда бүгүнкү болуп аткан мына азыркы энергетика кризисине, газ жана башкаларды баарын мойнуңа алып барсаң, өтүшүң кыйын. Ошондуктан менин оюмча, Атамбаев бүгүн или Бабановду, или Текебаевди тандап алуунун ортосунда туруп атат. Ким менен калат? Эгер Бабанов менен калсам, Текебаев каршы чыгат. Эгер Текебаев менен барсам, Бабанов. Ошон үчүн мунун аракети азыр Бабанов менен Текебаевди бириктирүү. Эгерде ушулар бириктирип алса, анда Атамбаевга выгодный болот. Эгер бириге албай кала турган болсо, бириктире албай кала турган болсо, мен ойлойм, шайлоо азыркы коалициядагылардын, азыркы мен деп төшүн кагып аткандардын жеңилиши менен бүтөт дагы. Ким билет? Мен Атамбаевдин айрым саясатын колдойм, Атамбаевга жардам бериш керек деп азыр кыйкырып аткан саясатчылардын көбү Атамбаевга кылмыш козгош керек деп чыгышы мүмкүн эртең эле. Мен ага ишенем бөркүмдөй. Анткени ал саясатчылар да билем деңгээлин. Ошондуктан муну боло турган шайлоодун мөөнөтүнөн мурда болушу, же өз убагында болушу бүгүн ушул Атамбаев менен Текебаевдин мамилесине жараша болот. Текебаев багы
али мен дагы али алдыда президент болушум керек, спикер болушум керек деген дымак менен жүрсө, Атамбаевка баары бир бүттү да. Мен эпте 16-жылы кетип калышым керек, эсен аман деген нерсе менен жүрөт. Мына ушул жерден азыр кийинки бийлик боло турган, сен айтат, жарала турган бийлик азыр Атамбаевдин кекиртегинен муунтушуп атат. Бир жагынан Бабанов, бир жагынан Текебаев. Мына ушул экөөнүн таасиринен улам түштүктүн анча-мынча майда чүйдө балдарын нары бери чайкап, шайлоого аралаштырбай коеюн деген саясат Атамбаевдин эмес. Чынчылыгында тигилер оппоненттин тазалоо максатында болуп жатат. Жанагыларга кылмыш козгоп, шайлоого аралашпай. Менин көз карашымда, жеке көз карашымда ушундай. Эгер шайлоо боло турган болсо, эгерде оппозиция маанайындагы саясий партиялар, саясатчылар бир муштумга бириге ала турган болсо, 50-60%-тен биринчи турда утат. Мен ишенем ага. Эгер бириге албай калса, мына азыр Атамбаевдер, Текебаевдер ошондой аракетти жүргүзүп атат да, түштүктү жок эле дегенде 4 партияга бөлөлү деп. Эгерде түштүктү основной түштүктү 4кө бөлүп сала турган болсо, анда баягы административдик ресурс менен бийликтин партиясы 30 алат да сөзсүз түрдө. Бул эми закон баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш. 30% менен булар кайра правящий партияны түзүп калышы мүмкүн. Дагы ушул жообуңуздан дагы бир суроо жаралып калды, ошону менен маегиди жыйынтыктайбыз. Мисалы үчүн жаңы муун келиш керек, жаңы коом келиш керек деп мындай азыр жаштар азыр көптүр аракет кылмыш этип, тияк бияктан пикет өткөрүп, флешмоб өткөрүп чыгып атышат. Чет өлкөлөрдөн интернет аркылуу бири менен жазышып, эскилер уже бүт баары тарабынан көрүп бүттүк, эми жаңы чыгабыз деп ошентип сөз болуп атат да. Анын ичинде сиздин уулуңуз Бекназаров, Руслан Бекназаров да бар, ушундай жаңылар келиш керек депчи. Деги эле ушул жаңылар келиш керек деген нерсе бул ишке ашчу маселеби? Эми Эрдис тиги илим өзүң жакшы билесиң. Сен экөөбүз аны бир 10-15 жылдан мурда мелисешип калыптын гезит аркылуу кыйкырып эле жүрбөдүкпү. Жаңы муун келиш керек, муун тазаланыш керек, люстрация болуш керек, Акаевдин айланасы кетиш керек, андан кийин Бакиевдин айланасы келиш керек, саясий элита жаңырыш керек, жаңыланыш керек деп. Мен ошону көбүрөөк кыйкыргандын бири да мен болчумун. Мына 10-жылы дагы 5-жылы ушундай жаңы муундарды алып келели деген аракетти ушул убактылуу өкмөттө кыйкыргандардын бири дагы лоббировать эткендин бири катары мен сага айтып коеюн. Бирок акыркы күндөрү мен ошо саясий ошол 10 жылдан бери ушу жаш саясатчымын. Биз жаш саясатчыбыз, биз жаш элитаны түзөбүз деген ушу балдарымды, укаларымды, энелеримди көрүп отуруп менде көңүл калуу болуп атат. Себеби эмне дегенде, булар рыноктук турмушта көмгөн адамдар. Нежели мамлекеттүүлүк, улуттук дөөлөт, биздин тарых, улуттун менталитети дегенге караганда улам кийинки муун, мисалы азыркы парламенттин туура 70% жаштар. Карап көрбөйсүңөрбү? Карап көргүлө ал жерде азыраак эле эски карт бөрөлөрдөн. Бирок ушул жаштардын бирөө суурулуп, Текебаевка же болбосо башка бирөөлөрүнүн оппонент боло алдыбы? Алган жок да. Отурат да. Дайле парламентти Куловго окшогон, Текебаевка окшогондар каалагандай каршы атпайбы? Кичине аларга каршы болушкан тиги Келдибеков жолдошу алар. Тоже алар эски менин өкүлдөрү. Жаштардан суурулуп ошо эке бир баягы убагында биз ошол жанагы Масали, Үсүалиевтерге тиш кайрыгандай жок дегенде биздин деңгээлге жеткен жок да булар. Бирок сиздин балаңыз сыяктуулар аяка барган жок да, алар жалаңач патриот болсо деле. Көпчүлүк жаштар ошол жерде жүрбөйбү? Көпчүлүк жаштар ошолордо жүрүп атат. Эмне үчүн дегенде көпчүлүк жаштарды алар вурмушайт этип атат. Алар чуркай берсин. Мына 10 жылда оппозицияда кыйкырып жүргөнү менен шайлоодо биз келип атпайбыз, көрүп атпайсыңарбы деген ачуу чындыкты алар көрсөтүп коюп атат да. Анткени элге барсаң ушинтип айтат. Канча акчаң бар? Менде мынча добуш бар деп тизилип алат көчөнүн башында. Акча берсем келесиң. Акча бербесең бербейт азыр айылдагы шайлоочулар деле. Мына ошону мен алайга барганда айттым да, өзүңөр күнөөлүүсүңөр. Акчасы бүт акчалууларды шайлап алып, анан депутаттар жаман дейсиңер. Бул биринчиден.
Экинчиден азыр 100% партиялык тизме деп койгон биздин западты туурап койдук да, биз коку ушундайга барбасак болбойт экен дедик да. Чын-чынында анализдеп көрсөк, ал кыргыздын биздин менталитетке бул туура келбей калат экен. Эмчи дегенде биз адамды тандабай эле партиянын капчыгы менен эле партиянын лидерин тандап кала атпайбызбы? Анын ичинде уурулар да кирип атат, криминалдар деле өткөтүп атпайбы? Эл тандабай атат да. Мына ошондуктан 2006 жылы ноябрда биз сунуш кылган вариант, мен азыр ойлоп атам, туура экен. 50% все-таки биз эл тандап ала турган элдин элегине беришибиз керек экен дагы. 50%-ын пусть партиялар көрсөтсүн дагы, ошол жерден элекке салып берсин өзүнүн мээлерин. А не общий список менен. Ошол шайлоо системасын дагы биз өзгөртүшүбүз керек экен. Бизге 100% партиялык тизме деген, жана башында айткан трайбалистик уруучулукка ыктап турган бизге бул туурарак келбейт экен. Азыр эми үчүн дегенде мына мен бекерден айткан жок, мындай тейит баш Эркебаевди. Эртең тейиттерди чогултат дагы, тейиттер мына-мынага добуш бергиле деп коет. Все бүттү. И акчаларын курдун экинчи көзү акча, бир жагы ошондой болуш керек. Таштап коет, бүттү, ошо менен кетет. Мына ошого каршы жаштардын саясатын мен көрүп атамбы? Бүгүн көргөн жокмун. Шайлоо системасын моундай кылалы. Жалаң эле бизнесмендерден, байлардан парламент кура албасын. Анткени байлар менен бизнесмендер саясатчы боло албайт. Алар өз кызыкчылыгын өйдөрөк коет бардык нерседен. Каерде болбосун алар бизнестин эзинен чыгарбайт. Ошондуктан парламент бул саясий орган, Кыргызстандын саясатын аныктай турган орган. Жерде саясатчылардын саясаттардын кагылышы болуш керек. Бизнесмендердин эмес. Аяке саясатчылар керек, таза. Колу кире эмес, чөнтөгү таза. Өзүнүн жанагы намысы менен эли журтунун багы келечегинен башка эч нерсе эс жадынан кетпей турган саясатчылар керек. Бирок биздин коом ошолорду алабы бүгүн? Маселе ушунда болуп атат да. Жок, биздин коомчулук азыр бардыгы акчага байланып калат. Эмне үчүн деген ага биздин бийлик күнөөлүү. Акаев, Бакиев и бүгүнкү да бийлик. Анткени бардыгын акчага такап койбодукпу биз. Акчалуу болсоң келесиң. Даже Акаевдин жанагы знаменитый өзүңөр сындаган мээси бар дагы. 200 мөлөккө үйрөтүп койгон. Акчаны ала бер да, аны өзүң биле бер деген. Президент антип айтпаш керек, акчага сатылсаң камайм деш керек да. Сатылба. Жүрөгүң менен, саясың менен добуш бер деш керек эле да. Биринчи президенттер ошентип койбоду. Андан экинчиси өздөрүнүн үй бүлөлүк партияларын түзө баштады. Алга Кыргызстан, Ак жол. Анан азыр дагы ошентип деп турат дейм. Азыр коалиция жанагы өкмөт бийликти бийлеп аткан коалиция кандай партия түзөт экен деп азыр элдин баары үмүт кылып атат. Атамекен менен барабызбы, же СДПК менен барабызбы деп. СДПК өзү барайын десе, азыр Атамбай өзү барайын десе, анын командасы жок. Эч нерсе кыла албайт. Мүмкүн акчалары болгону менен барып топ жарып сүйлөй алабы ошолор? Сүйлөй албайт. Ошон үчүн акча да болуш керек, и топ жарган личностьтер да болуш керек. Ага караганда Текебаевда өзүнүн харизмасы бар. И партиясында Болотчерге окшогон харизматский сүйлөй ала турган, топ жара турган саясатчылар бар. Мына ошондуктан жана мен айтып атканым ушул болуп атат да, Текебаев бүгүн бул мыйзам ченемдүү көрүнүш тигини кекиртектен сен болдуң уже. Сен президент болдуң, эмне арманың калды? Эми бизге өткөрүп бер деп критиктеп атат да. Мына ушул жерге бардык нерсе байланып бүгүн туруп атат. Өткөрүп берейин десе, бабаны экинчи жактан критиктеп атат. Аби аке, сизди биз мынча жылдан бери каржылап мынтип жүрсөк, сиз премьер боло албай калганда да биз сага жол бергенбиз, инткенбиз, тигинткенбиз, ал критиктен алып атат. Вот маселе ушул. Азбек ага, анда келип ушул ачык оюңуз, ачык сөзүңүз үчүн, сөзүңүздү билдирген үчүн, айтып берген үчүн мен ыраазычылык берем. Чоң рахмат сизге. Рахмат силерге да.